Не только Кыргызстанда, СНГ өлкөлөрүндө популярдуу, актуальный кесиптердин бири. Эмне себептен трейдингди тандап алдыңыз? Акча таап отурган жумуш издеп трейдингке келгем. Мошенниктер көп. Эгерде корксом, баштабайт элем. Проект чабылганда банкрот болуп кетишет. Жөн эле бир кнопканы басып койсом, акча түшүп калат. Трейдингден азартка бир кадам. Трейдинг мошенниктердин колуна калып кетпеш үчүн тызылдайм. Чын эле уже саламат менде моральный ушерб болду. Кумарга айланып кетиши мүмкүн. Жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучуларына салам жолдойбуз. Биз дайыма мындай ушул ишкерлерди колдогонду жакшы көрөбүз. Бүгүнкү дагы өзгөчө айым менен маектешүү алдында турам. Азыркы учурда отуруп эле толтура акча таап коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот деп үйрөтүп жаткандардын катарын толуктайбы же толуктабайбы чогуу сурайбыз. Бүгүн бизде конокто Айжана Өскөнбай кызы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келдик. Сизди көргөндө эле баягы карада ушул кичинекей эле ноутбуктун арты менен көптөгөн ийгиликтерди багындырган айым катары билип атабыз. Бүгүн буюрса кененирээк баарлашалы ушул тууралуу. Буюрса. Алгач трейдинг деген бул эмне деп сурагым келип турат. Азыркы учурда Кыргызстанда популярдуу болуп баштады, э? Азыркы учурда Кыргызстанда, не только Кыргызстанда, СНГ өлкөлөрүндө популярдуу, актуальный кесиптердин бири трейдинг. Трейдинг бул биржевой торговля, биржа содасы. Акция алып саткан адам трейдер, валюта алып саткан, сырье, алтын, криптовалюта. Азыр самый популярный инструмент криптовалюта болуп атат. Криптовалюта алып саткан адам трейдер. Демек, бул дегендин доллар өссө байыйсың, түшсө деле байыйсың. Демек, бул байуунун өзгөчө жолдору экен десем дагы жаңылышпайм. Бул чөйрөгө качан келип калдыңыз? Деги эле эмне себептен трейдингди тандап алдыңыз? Негизи Кыргызстанга трейдинг 2021-жылы активдүү келе баштаган. Биткоиндин баасы көтөрүлгөндө Binance, криптовалюта, трейдинг деген түшүнүктөр 2021-жылы келген. Мен дагы трейдинг баштоочулардын сап башындамын. 2021-жылы Light Finance Форика биржалык мектебинде билим алгам. Андан кийин кайра ошол эле биржалык мектепте окудум. Андан кийин шеф деп коет Александр Михайлович Герчик. Ошонун трейдинг от А до Я деген курсунда. Андан кийин толтура курс окудум. Эң акыркысы недавно 10 күн болуп калды. Герчиктин жандуу семинарына, Алматыда өткөн Герчиктин жандуу семинарына барып келдим. Азыркы учурда Азиз Халиповдун Upgrade 300 деген курсун окуп атам. Именно трейдинг боюнча. Бул чөйрөгө келүүңүзгө эмне себеп болду? Көпчүлүк эле ийгиликтүү айымдар менен маектешип калганда, турмуштун кыйынчылыктары, баягы эле жетишпеген оокат, Муктаждык себеп болду. Трейдингди үйрөнүп баштаганымда экинчи кызыма кошпой эле болчумун. Төрөп үйдө бекер отуруп калбаш үчүн үйдө отуруп акча таап отурган жумуш издеп трейдингке келгем. Башында сизде деле бир коркунуч сезим болдубу? Анткени көбүнчөсү эле ушул чыккан нерселерден алданып калгандар көп, э? Туура. Анткени чыныгы трейдингке караганда скам проекттер көп бизде, мошенниктер көп, акчаңды көбөйтүп берем дегендер көп. Ошол үчүн трейдинг баштоодон коркот. Бирок мен корккон эмесмин. Эгерде корксом, баштабайт элем. Негизи эле мошенниктер көп деп калдыңыз. Биз дагы билебиз, көпчүлүгү комментарий бөлүмүнө жазып калышат. Бул трейдингти баштагандар башындагылар ийгиликке жетет, ал эми кийинки кошулгандар же банкрот болот, же болбосо алданып акчасынан суусап калышат депчи. Туура айттыңыз. Негизи скам проекттер бар ушундай. Баштаганда, биринчи баштагандар артынан адам каттап туруп, акчаларын көп чыгарып алат. Алар жетет ийгиликке. Ал эми эң артында калгандар проект чабылганда банкрот болуп кетишет. Бул трейдинг эмес, бул мошенничество. Качан эл чыныгы трейдинг менен скам проект айырмалап калганда ушундай нерселерге акча салбай калышат. Мисалы үчүн ошол эле учурда трейдингдин курмандыгы болгондор сизге кайрылышабы? Мисалы үчүн баягы биринчи баштаган айым катары ушундайлар көбүрөөк келип арыздангандар көп. Негизи
90% трейдингке кызыгып келдим дешпейт да. Бирок алданып калдым же самоучка болуп акчам киргизип койдум, иш кылып минуста жүрөм. Мен чыныгы трейдингди үйрөнгүм келет деп кайра ошол. Трейдинг биздин өлкөдө эми баш көтөрүп келатат. Кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу бизде трейдингдин деңгөлү төмөн, бир топ эле төмөн. Ошол үчүн трейдинг жөнүндө жаман, негативный түшүнүк калбаш үчүн биз туура жол үйрөтүшүбүз керек, үгүттөшүбүз керек деп ойлойм. Трейдинг баштоочу катары. Милдетим деп эсептейм. Трейдингдеги эң оор нерсе дагы эмне? Алданып калуудан башка. Риск. Трейдингди көпчүлүгү оңой баюу же жөн эле бир кнопканы басып койсом акча түшүп калат деп ойлошот. Ошентип элестетет. Анткени соц тармакта ошондой реклама бар. Вау, кече эле мынтип жүрөт эле, бүгүн уже Lexus айдап калыптыр, же бүгүн дагы мындай крупный сделка кылыптыр деп. Трейдинг өзү мега риск. Негизи быстрый успех, афера дейт да. Трейдингде сразу байып кетүү мүмкүн эмес. Трейдингде риск чоң. Постепенно стабилизацияга өткөндө анан байыйт. Мисалы үчүн сиздин артыңыз менен дагы ушундай бир ийгиликтерге жеткендер барбы? Толтура. Бат эле байып кеткендер мисалы? Жок, бат байып кеткендер жок. Бирок стабилдүү күнүгө $50 $100 чейин тапкан трейдерлер бар. Трейдер болуш үчүн дагы адамдан эмне керек болот? Башында көп эле акчасын салышат, бирок ошончо нерсени чыгара алабы? Чыгарат. Ашыкчасы менен чыгарат. Эгерде туура сделка кылса. Бул жерде биринчи билим алыш керек, биринчи үйрөнүш керек. Трейдинг бул базар. Кадимки эле соода арзан алып кымбат сатыш керек. Качан баалар арзандады, аны билиш керек. Качан кымбаттайт, аны билиш керек. Сделканы арзан алгандан кийин кымбатыраак сатканга же определенный рискке даяр болуш керек. Экинчи рискти башкарганды билиш керек. Любой нерседе риск бар, рискке даяр болуш керек. И сделка кылып атканда ошол определенный рискти берүүгө даяр болсо, анда ийгиликке жетет. Мен дагы тааныштарымдан көрүп калгам да ушул ал дагы трейдер боюнча аябай кызыккан адам катары ушундай эле ноутбугун карап турат да, жада калса автоуну айдап бара жатып дагы бул 1 секундтагы тагдырын чечип коюшу мүмкүнбү? Мүмкүн. Анткени биз көбүнчө мен монотрейдер катары алтынга иштейм да, алтын менен доллар ушул инструментке иштейм. 18:00дөн 22:00 чейин башка нерсеге алаксыбайм. Анткени ошол мезгилде алтында соода аябай жакшы болот. Ошол учурда сделка кылып калам да. Ал эми көчөдө же кафеде же болбосо рабочий местосы жок жерде соода кылгандар булар наркомандар, трейдинг наркомандар деп коет. Наркоман дегенде эле оюбузга жаман нерселер келет э? Анткени трейдингден азартка бир кадам. Ачык эле айтыш керек, азартка бир кадам. Анткени бул жерде соодага даяр болуп, осознанно келбесе, адам кайра сделка ача берип, себеби 1-2 жолу плюска чыккандан кийин значит болот экен деп объемду көтөрүп коюшат. И любой жерде кирип чыгып отуруп азартка киргенин билбей калышат. Бул наркоман боюнча азарт деп атасыз, анан аял киши үчүн бул нерсе мындай зыянчылык алып келбейби? Аял кишинин орду күйөөсүнө тамак жасап бериш керек, үйдө отуруш керек, балага тарбия бериш керек. Эгерде зыян берсе, биз бул жерде отурбасак керек эле. Чынын айтсам, бирок зыян бербейт. Эгерде өзүн башкарса. Эгерде оңой акча табам, сразу байып кетем, же болбосо башка бир жоопкерчиликтерди мойнуна алып алса, анда опасный болот. Анда трейдингке лучше келбей койгон жакшы. Трейдингке осознанный, бул разумный бизнес. Бул жерге трейдингке баш менен кириш керек, жүрөк менен эмес, баш жакшы иштеш керек. Трейдер болуш үчүн. Ошондо киргениңизге 3 жылдын жүзү болуп калды. 3 жыл болду. Буюрса быйыл 3 жылдан ашты. Ал эми 3 жыл ичинде кандай ийгиликтерге жеткениңизди Instagram баракчаңыздан көп көрдүк. Мурунку Айжана менен азыркы Айжананын айырмачылыгы жер менен асмандай. Ошондой эле учурда кандай бир материалдык байлыктарга ээ боло алдыңыз? Мактана турчу эмнеге жетиштиңиз? Мактана турчу кыймылсыз мүлк. Үй алдым, 2 бөлмөлүү. Чынын эле айтыш керек, и кичинекей машина алдым. Демек баардыгы. Үйрөнөм дегендер да көп болсо керек, мага үйрөтчү дегендер. Көп.
өтө көп, трейзингке кызыктар адамдар көп, бул жакшы көрсөткүч. Анткени адамдар жөн эле үйрөнүп калбайсың, бизде сарафан жакшы иштейт го, сарафанный радио. Хотя бы иштебесе дагы чыныгы трейдингди билет, жок эле дегенде 3 адамга трейдинг жөнүндө айтып бере алышат. Бул мошенниктердин курмандыгы болуудан сактайт. Мисалы үчүн сиз өзүңүз үйрөткөн окуучулар кайра өзүңүзгө конкурент болуп чыкпайбы? Чыгат. Андай учурда Айжананы ала алган деп болот. Ар кимдин өзүнүн рызкысы бар негизи. Ошентип эле кабыл алдым. Себеби трейдингди үйрөнүү бул отдельный, үйрөтүү бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе. Анткени бул жерде бул психология эмес, бул англис тили курсу эмес, бул же байерство эмес, бул өтө серьезный иш. Бул жерге акчаңды саласың. Акчаны акчага уруп, акча кыласың да. Акчаны адамдар оңой таппайт да, менет кылып табат. Анан ошол акча менен иштегенде чыныгы туура нерселерди үйрөтүш керек. Сенин торговляңдан дагы 2 эсе жоопкерчиликтүү үйрөтүү. Ошол үчүн мен трейдинг мошенниктердин колуна калып кетпеш үчүн тызылдайм. Чыныгы трейдинг андай эмес. Чыныгы трейдингде тез байып кетпейсиз. Бул жерде риск өтө жогору. Эгерде ошол нерсеге осознанно даяр болсоңуз, анда келиңиздер деп. Биздин көрөрмандардын ичинде дагы балким дал ушул чөйрөгө кызыккандар болсо, биринчи эле канча акча менен кирет? Сом менен дебейин, $100. $100. Мен башка трейдерлер кандай ойлойт билбейм, бирок $100 баштатам ар бир студентиме. Анткени бул жерде капиталды башкаруу деген нерсе бар да. Эгерде $100 управлять эте алса, анда $100,000 деле управлять этет, $10,000 деле управлять этет. Ошол үчүн $100 баштатам. Жакшы окуган студенттериме $100 биринчи депозитин салып берем. Демек, окуучулар деп калдыңыз, буга чейин дагы ушул сиздин маектериңизди көрүп калгам. Анда биз дайыма тартып жүргөн блогер кыздардын катарын толуктаган Саламат тууралуу дагы кеп баштагансыз. Биз эми Саламаттын дагы ийгиликтерин көрүп келгенбиз. Ага сиз себепкер экениңизди чындыгында билген эмеспиз. Негизи туура. Ооба, Саламат дагы негизи биринчи скам проектке алданып калган. Аны өзү деле билет, кайсы проектке акча салганын. Ошондой жардам сурап келгенде жардам бергем. Акысыз бартер кылганбыз, сториске реклама чыгарган, мен ага бесплатно үйрөткөм. Азыр бүгүнкү күндө трейдинг академиясы бар. Эгерде жабылып кетпесе бар. Саламат өзү деле жакшы билет, ошол интервью чыккандан кийин аябай катуу моральный ущерб болду деп сотко арыз жазганын да билет. Анын адвокаттары деле жакшы билет, соттун аягы кандай бүтүшүн. Бирок эми слепая надежда. Демек, азыр соттошуп атасыздарбы? Ооба. Ага эми эмне алып келди? Эмнени талашып атасыздар эми? Таң калыштуусу. Негизи доо арызы менен таанышпадым мен. Доо арызы менен таанышпадым, бирок адвокаттын айтуусу боюнча моральный ушерб деп жазылган. Демек, ошол видеону көргөндөн кийин Саламат арыз жазган. Ооба. Ортодо талашкан бир нерсе бар беле же? Талашкан нерсе жок. Болгону 2 жолу батылга чакыргам. Стористен. Саламат, эгерде чыныгы трейдер болсоң, давай сториске анализ кыл, трейдер катары. Мен өзүмдүн сторисиме, сен өзүңдүн сторисиңе эксперттүүлүктү көрсөтөйлүк, личный границага өтпөйлүк десем, 2 жолу чакырдым, 3-чү жолу чакырайын дегенде Instagram бузулган болуп кетти. Мен Instagram баракчам кибератака болду. Эми аны ким кылганын пока тактай элек, бирок иш тергөөдө. Аккаунтту кайра биз кайтарып алдык, азыр издеп атышат. Биринчи Жалал-Абадтан кирген, Кыргызстандан атака болгондо ошондо уведомление келген. Эми Жалал-Абадтан ким кирди, аны аныкташат. Андан кийин эле уже Саламат менде моральный ущерб болду деген арыздануулар болду, пока шектүү. Пока тергөө бүтмөйүнчө прям ушул күнөөлүү деп айта албайм, себеби тергөө бүтсүн, аны күтүп атабыз. Демек, бул жерден баягы шакиртиңдин ийгилигине кубанбай кайрадан баягы каршы чыгуу эмеспи же? Жок, каршы чыгуу эмес. Эгерде туура жолдо барса, мен колдойм. Туура жолдо барса, мен даже жардам берем.
мындай кылба, мындай кылсаң туура, жаңы алган продуктлар менен бөлүшөм, жаңы үйрөнгөндөр менен бөлүшөм. Даже курс ачам деген студенттериме давай сизге мына программаны түзүп берем деп жардам берем. Ал эми элди жөн эле разочарованияга алып баргандарга мен каршымын. Трейдинг баюунун эң тез жолу деген фишканы колдонгондорго мен каршымын. Анткени жеке брендим үчүн эмес, бул Кыргызстандагы трейдингдин абалы үчүн. Менден башка толтура трейдинг комьюнитилер бар. Баарыбыздын максатыбыз бир, Кыргызстанда трейдингди өнүктүрүү. Анткени трейдинг бул самый популярный кесип, самый высокодоходный кесип. Ошону максатыбыз элге туура жеткирүү. Ошондой чыныгы мындай чоң максаттарды кылып келатканда орто жолдон бирөөнүн мындай левый рекламалары мешайт. Ошол үчүн биз муну элге ачык айтышыбыз керек деп ойлойм. Буга чейин дагы мисалы үчүн элге ачык айтышым керек деп калдыңыз, айтып жеткире алдыңызбы мисалы үчүн? Катталуучусу көппү же ахваты көппү деген суроо бар да. Жандуу подписчикпи же өлүк подписчикпи деген деле сөздөр бар. Билбейм, чынын айтсам, кандай десем, саламаттан окуп, бүгүнкү күндө менде окугандар көп да. Кайра чыныгы трейдинг мен билбептирмин. Эң аягы ошол миллионго чейин, 3 миллионго чейин кирип кетти. Мага чыныгы трейдингди үйрөтчү деп келгендер көп да. Ошорго боорум ооруйт. Демек, анын арты менен зыян тарткандар сизге кайрылып атышат. Мага ошол кайра жардам сураган үчүн интервью бергенбиз. Анан кайра бизге зыяны тийди. Ошондо деле мен айткам, мага келгендерге, кечиресиздер, мен сиздердин эч кимиңиздерди спасать эте албайм. Буга чейин эмнени үйрөнгөнүңүздөрдү деле билбейм. Мага келсеңиздер с нуля баштайсыздар. Бүт үйрөнгөн нерселерди удалить кылып туруп, чыныгы трейдингди баштайбыз деп. Катары эми ал нерсени күчөтүп жибербестен мындай ынтымакташып, кепке келип деле чечип алсаңыздар болбойт беле? Болот. Конечно, болот. Кандай десем, эгерде катасын моюндаса, мен кечиришке даярмын. Демек, урматтуу көрөрмандар, биз дагы экинчи тараптын да оюн укканга даярбыз. Эки тараптуу бололу, бир тараптуу болуу негизи болбойт. Эгерде Саламат дагы өзүнүн оюн айткысы келсе, анда биз аны менен да маектешкенге даярбыз. Үй бүлө, жолдошуңуз, туугандар, ата-энеңиз тынч эле жүрчү дебейби мындай? Жок, эгерде жолдошумдун колдоосу болбосо, анда мен жетмек эмесмин. Анткени мен жолдошум өзү мамлекеттик кызматта иштейт, милицияда. Жана сен эгерде ошол нерсени кызыксаң, ошол нерсени сүйсөң, колуңан келсе, пожалуйста, кыла бер дейт. Сен кыла бер, проблемаңды мен чечем дейт. Ошол үчүн ушинтип алыска окууларга барам, балдарымды жолдошума таштап. Башка жакка окууга барам деп калдыңыз, алда болсо тажрыйбаны өркүндөтүү, өстүрүү? Өркүндөтүү. Кече биз 10 күн болду, Герчиктин семинарына бардык. Семинар эми чын айтсам арзанга түшкөн жок. Өтө кымбат болду семинар. Ал жерден билбеген жаңы нерселерди үйрөндүк. Анткени тынымсыз үйрөнүп туруш керек. Тынымсыз бул базар өзү живая система. Жаңы эмнелер чыкса, бизден жакшы билгендерден үйрөнүп турушубуз керек, чтобы өзүбүздүн студенттерге, комьюнитиге бөлүш үчүн, үйрөтүш үчүн. Обмен энергия болду, жаңы нерселерди үйрөндүк. Анан дагы жакшы идеялар келди. Алматыда болду, жыл сайын Алматыда болот. Ал Герчикке Wall Street Chef деген, безубыточный трейдер деген наам берген да. Ошондой брендти Кыргызстанга алып келели деп барып сүйлөштүк. Себеби семинарда бир 5-6 эле адам Алматыдан катышты, калганы бүт Америкадан, Европадан, Россиядан келгендер болду да. Анан эмнеге Алматы дедик. Давайте кийинки жолу Бишкекте өткөрөбүз ушул нерсени. Бизде деле комьюнитилер бар, бизде деле трейдингге кызыккандар бар десек, алардын Кыргызстан жөнүндө, биз жөнүндө маалыматы жок экен. Каждый год спрос болгондо Казакстандан, Алматыдан спрос көп болот экен, бизге өткөрүңүздөр деп. Ал эми биздеги трейдерлердин даже кабары болбойт экен да. Биз айттык, давайте сначала онлайн уюштуруп бергиле именно кыргыз трейдерлерге. Анан кийинки жылдары келесиздер, бизде деле трейдингге кызыккандар көп деп. Чакырдык, буюрса, макул сүйлөшөбүз, алдыда сиздер менен иштешүүгө аябай кызыктарбыз деп кетишти. Ошол сөз үчүн деле аябай кубандык. Тыйындын деле эки жагы болот, мисалы. Жакшы жана жаман жагы. Бул нерсенин дагы зыяны жана пайдасын эмнеде айта аласыз?
биринчи зыянын айтайын, Зыянын айтыңызчы биринчи. Анткени зыянын көпчүлүк айтпайт. Көпчүлүк ачык айтпайт, анткени катталуучуларын жоготуудан коркот, же болбосо клиенттерин жоготпаудан коркот. Мен биринчи айтайын, трейдингке рискке даяр болуп келиңиздер деп. Анткени бул жерде чыныгы товарный бизнестен дагы риск чоң. Бул жерде баалар, инструменттин баалары секунд сайын өзгөрөт. Эгерде сиз соода кылганын билбесеңиз, анализ жүргүзгөнүн билбесеңиз, анда банкрот болуп калуу бул 1 мүнөт. 1 мүнөттө $100,000 банкрот кылып коюу дагы мүмкүн. Ошол үчүн риск жогору бул жакта. Экинчиси кумарга айланып кетиши мүмкүн. Буга көбүнчө жаш балдар туш болот. Себеби алар азыр жашта, психологиясы даяр эмес, акча табууга, рискти сактоого көпчүлүгү даяр эмес. Аларга мүмкүн болушунча тезирээк, оңоюраак акча болсо, ошол ойдо келет дагы кумарга кирип кетишет. Ошол үчүн балдарыны ата-энелер карап койсо, көзөмөлдөп, эми телефондо эмне чыгып атат, эмне менен алек болуп атат карап койсо. Анткени трейдинг, бирок бинарный опцион деген түрү бар. Ставка коюп ойной турган. Бул экинчи жагы. Ал эми плюс жагы эркиндик. Сиз эч кимге көз каранды болбойсуз, бал топтобойсуз, товар сатпайсыз, артыңыздан адам каттабайсыз, же сөзсүз ошол жумушка барыш керек, милдеттүү эмессиз. Бошогон күнү же маанилүү жумушуңуз чыккан күнү соода кылбай койсоңуз болот. Ал учурдан мындай артка кетип калбайсыңбы? Жок. Сиз сделканы жапкандан кийин балансыңызда акча тура берет. Трейдингге киргенде бардык участник бирдей укукка ээ болот. Аялсыңбы, эркексиңби, социалдык статусуң кандай, кайсы өлкөдө жашайсың, айырмасы жок. Сен бирдей участниксиң. Өтө честный бизнес, өтө кандай десем, өтө честный бизнес. Бул жерде каталар кечирилбейт. Эгер туура кылсаңыз, рынок сиздин пайдаңызды тыйын-тыйынга чейин эсептеп берет. Уккан адам деле кызыгып, мен деле азыраак акча сала калайын дегендер болуш керек, Көп. Ошон үчүн абайлаш керек экен. Өзү жогоруда айта кеткендей эле зыяны дагы, пайдасы дагы бар экен ар бир нерсенин. Ошол эле учурда мисалы үчүн кызыгып окугандардын жашкырактары кандай? Мисалы үчүн жаш балдар, жаштарда көбүрөөк? Жаштар, көбүнчө жаш балдар. Биринчиден жаш балдардын кабыл алуусу өтө тез. Өтө тез өздөштүрөт. Ал эми 40-тан өткөндөр бир аз өздөштүргөнгө кыйналат. Бирок менде бир 56 жаштагы студент эже бар, аябай жакшы өздөштүргөн. Рискти аябай сонун сактайт. Мурда буга чейин бизнес кылып, товарный бизнесте жүргөн. Мен уже чарчадым, пенсияга чыгып, үйдө отуруп иштегим келип атат деген эже бар. Эң жашы болу. Демек, азыркы учурда көпчүлүктүн кызыгуусун арттырып жаткан бул трейдинг боюнча дагы да болсо көбүрөөк маалымат керек, же болбосо көбүрөөк маалымат алам десеңиздер, анда эжекебиздин Instagram баракчасын белгилеп коебуз. Бул жакка катталып, эң башкысы алданып калуудан сактаныңыздар, жакшылап аракет кылыңыздар. Акчаңыздарды ар кандай проектке салбаңыздар. Андан көрө билимге салып, үйрөнүп алсаңыздар, өзүңүздөргө пайда. Эселеп чыгара аласыздар. Сиз да мына алданып калдыңыз беле мурда бул чыгууга аралашканча? Алданган жокмун, бирок алдаган аябай аракет кылышкан. Сизди? Мени, себеби мен эмнеден байкап калгам? Кече недавно Герчиктин курсуна 3600 евро котордум. 3000 евро которгондон кийин, которуп бүткөндөн кийин мага чалышты. Так, Айжана, сизге өзгөчө сунуштарыбыз бар, өзгөчө белектерибиз бар. Сизди деген биз годовой программага жазгыбыз келет. Анан сиз ушунча евро котордуңуз, үстүнө да бир 5000 евро которсоңуз, негизи годовой программа 23000 евро да. Сизди ошого кошуп коебуз деди. Анан хорошо дедим, макул кошуп коебуз деп. Макул, анда котороюн. Бизге почтага ссылка беришет да алар. Почтага ссылка жөнөтөсүз десем, жок, бизге Binance аркылуу төлөм аткарыңыз деди да. Ошол жерде подозрение карабадым. Хорошо, эртең аткарам дедим. Эртең саат канчада чалайын деди. 3тө чалыңыз дедим. 3 эртеси күнү уже мошенник экенин сездим, 3тө чалды. Бошобой калдым, эртең кайра 3тө чал. Уже 10 күнгө созулуп кетти баягы 3тө. Анан 10 күн чалганда мен деген эме кече которуп койдум, кече чалбадыңар беле десем, анан сөктү баягы орус. Ошентип алдашат да, негизи. Эмнеге кызыкса, кайсы сайттарга кирип атса, ошолорго жараша алдап коюшат да. Бул алдоо негизи эле биздин деле Solo Media порталында дагы бар. Кайрымдуулуктун арты менен биздин атыбызды жабынып акча тапкандар дагы бар. Деги эле алдагандардан Кудай сактасын деле, анан өзүңүздүн чөйрөңүзгө кызыккандарды
дал ушул чөйрөгө чакыра алып, анан маектин соңунда кечиресиз, бир минут. Бир нерсе эскерип кетсем болобу? Недавно Instagram баракчам вызов болуп кетти. Менин сүрөттөрүмдү, видеолорумду коюп алып, кел акчаңды көбөйтүп берейин, кел сага үйрөтөйүн деп и орусча, и кыргызча жазып кайрылып аткандар бар. Булар мошенниктер. Мен эч качан биринчи болуп жазбайм, эске алыңыздар. Биринчиден мен блогду кыргыз тилинде алып барам, анан кыргызча гана кайрылам. Экинчиден эч кимден акча сурабайм мен. Акчаңды көбөйтүп бер деген сунуштарды киргизбейм. Биринчи болуп өзүм жазбайм. Үчүнчүдөн достор, мен Binance аркылуу төлөм кабыл албайм. Анткени криптовалюта менен төлөм кабыл кылгандан кийин аны кайсы реквизитке түшкөнү, кимге таандык экенин эч ким билбейт. Даже кибератака кылып дагы биле албайсыз. Ушунчалык жакшы түзүлгөн нерсе да. Ошол үчүн көпчүлүк мошенниктер Binance аркылуу төлөм аткарышат. Эгерде Binance аркылуу сураса сиздерге төлөмдү, значит бул мошенник экен деп түшүнүңүздөр. Жөн эле капканга түшүп калбаңыздар. Демек, атты пайдаланып акча тапкандардан абайлаңыздар да. Абайлаңыздар. Буюрса ошол Instagram баракчаңыздагы кайрадан ордуна келет деп ишенели. Ишенебиз. Буюрса дал ушул маектин соңунда ушул чөйрөгө кызыккандарга сизден бир 5 кеңеш угайын. Анан маегибизди жыйынтыктайлы. Эгерде урматтуу трейдинг сүйүүчүлөр же трейдер болгусу келгендер, сиз бул чөйрөгө келгенден алдын биринчиден психологиялык жактан даяр болуп келиңиздер. Бул бизнес, муну бизнес катары кабыл алып келиңиздер. Экинчиден өзүңүздүн жеке капиталыңыздар менен келиңиздер. Жеке капитал дегенде карыз эмес, кредит, ломбард эмес, процентке алынган акча эмес, даже балдарыңыздын ырыскысы эмес, ашыкча акчаңыз болсо анан келиңиз. Бул бизнес эч качан бизнестер карызга башталбайт. Үчүнчү, жоготууга даяр болуңуздар. Төртүнчүдөн азартка кирбейм деп өзүңүздөргө сөз бериңиздер. Бешинчи, трейдинг эмне, кантип соода кылат, чыныгы биржа соодасы эмне, профессионалдуу трейдерден акчаңыздарды аябай билип алып, анан келиңиздер. Анткени билимге төлөгөн 10 эсе арзан, биржага чексиз төлөйбүз. Мисалы үчүн ушунча акча таап атасыз, эми кыйналып эмнеге иштеп атасыз? Кыйналып? Дагы окуучу окутуп, андан бери өзүңүз эле багып, ушунча акча таап жүрө бербейсизби деген. Туура, ушул суроонун жообуну аудиторияга кенен айтып коеюн, анткени дайректте ар экинчи суроо ушул да, эмнеге курс окутасыз деген. Өзүң жыргап атасың, анда эмне курс окутуп атасың дегендер болот. Курстан акча табасың деп ойлошот. Ооба, курстан акча табам. Бирок торговлядагыдай эмес. Курстун артында канча адам бар, командада канча адам бар. Алар дагы айлык алат, курстун эсебинен алар айлык алышат. И максат команда түзүү. Чыныгы трейдерлерди окутуп чыгаруу. Кыялдар орундалсын. Анан бир суроом бар. Бул мамлекет тарабынан кандайдыр бир көзөмөлгө алынабы? Кыргызстанда электрондук соодага уруксат берилген, жана түшкөн пайдадан 2% налог төлөнөт. Жакшы. Демек, бардык нерсе жоопкерчилик менен экен. Сизге чоң рахмат. Бар болуңуз дейли, дагы да болсо кайталай кетели. Эгерде экинчи тараптагы өзүнүн оюн айткысы келсе, анда биз аны укканга даярбыз. Бүгүн бизде конокто Айжана Өскөнбай кызы болду. Мыкты трейдерлердин катарын толуктаган. Ал эми сиздердин кызматыңызда Таңнуру Молоева. Бул нерсеге ишенесизби? Коркпойсузбу? Анда комментарий бөлүмүнө жаза кетиңиздер. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.